Кутман күнүңүздөр менен жалпыңыздарга салам. Бүгүн кайрадан эле жолугушуп жатабыз. Анткени өтө көп суроолор бар, кайрылуулар бар. Ошол себептен эмне үчүн консультация алабыз? Консультациянын маңызы эмнеде же болбосо өзүмдү билип алганда эмне берет деген суроолор бар экен да. Эң биринчи адамга эмне керек? Эң биринчи адамга ден соолук керек. Өмүрүнүн узактыгы жана бактылуулукта. Жашоодо биз эмнени издейбиз? Бактылуулукту издейбиз да. Бирок бактылуулукка жетиш үчүн биринчи ийгиликти жаратышыбыз керек. Ийгиликке жетиш үчүн сенде чындыгында мотивация болуш керек. Мотивация дегенде ал 2 күндүк көңүлүңдү көтөрүп коюу эмес да, ал сенин койгон максатыңдан же болбосо сенин каалооңдун аныктыгынан. Сен чын эле эмнени каалап жатасың, эмнеге жеткиң келип жатат. Ал сенин каалооңбу, кыялыңбы, максатыңбы так бөлүп алышыбыз керек да. Социаль илими эмнеге жардам берет? Бул жерде так аныктыкты берет да. Мисалы, максат коюуда. Эмнеге максат коюп жатасың? Бизнес ачууга деп айталы. Бизнес ачам десең, же болбосо машина алам десең, же жер котором дегенде бул өтө маанилүү. Бул чыныгы анык максат да. Максатты кантип туура коебуз? Азыркы сенин турган абалыңа. Абалың кандай? Бул сенин состоянияң, же болбосо положенияң. Мисалы, мен максат коюп жатканда эмнеге көңүл бурушум керек? Көпчүлүк суроолордо мындай беришет да. Мен муну жасаган жатам, кыска аралыкта айтып коет. 2 айда эле алам, же 3 айда эле жасаган жатам, же азыр кылышым керек депчи. Жок. Ал ишти кылыш үчүн сен 7 өлчөп бир кесишиң керек да. Ошого жардам сенин жеке жылың келет. Бул календарь. Календарда социаль илиминде берилген, кантип максатка так жетүүнүн жолдору да берилген да. Эмне үчүн дегенде, же болбосо кантип дегенде мындай нерсе да. Ийгиликти жараткан жатасың, максатыңды койдуң. Ал максат сеники аныкпы? Максатың канча жылдык? 5 жылдыкпы? Кандай стратегия койдуң? 10 жылдыкпы? Ошого тактыкты берет. Мисалы, максат койгондо же болбосо стратегия койгондо баардыгыбыздын сапатыбыз же болбосо биздин потенциалыбыз, дараметибиз жетпейт. Себеп дегенде, жеке инсандын өзгөчөлүгү 9 түргө бөлүп карайбыз. Булар 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde төрөлгөн ар бир айдын. Булар стратег адамдар. Булар чыныгы койгон максаты же болбосо стратегиясы 10 жылдык, 15 жылдык кынтыксыз ишке ашат. Себеп дегенде буларда чечкиндүүлүк, жоопкерчилик болгон үчүн бул алардын артыкчылыгы. Ошондой эле максатты кимдер кое алат? Максатты анык ким кое алат? Булар 4-ünde, 13-ünde, 22-синде, 31-индегилер максат коюучулар. Айырмачылыкты көрүп атабыз. Бири стратегия кое алат экен, бирөө максат кое алат экен. Бирок биздин акылыбызда биз баарын билебиз деп ойлойбуз да. Мисалы, мен максат да кое алам, стратегия да кое алам. Бирок менин потенциалым же болбосо менин компетенттүүлүгүм ал жакта жок. Мына, ошончо биз консультацияга келебиз да. Ошондуктан биз консультация алабыз. Менин артыкчылыктарым, менин кемчиликтерим, менин сапаттарымды билиш үчүн келебиз. Консультациянын артыкчылыгы ушундай. Мисалы, ийгилик жарата турган болсоңуз, ийгиликти каяктан баштайбыз же кантип баштайбыз? Эң биринчи азыркы сиздин турган абалыңызды карайбыз. Эгер сиз бирөөнү күнөөлөп жатсаңыз, же болбосо бир нерсени күтүп жатсаңыз, же таарынып жатсаңыз, же бирөөгө ичкүйдүүлүк келип, көрө албай ыстык болуп жатса, бул анык, ачык болуп жатса, анда сиз ийгиликти жарата албайсыз. Ал мүмкүн дагы эмес. Азыркы абалыбызды табыш керек. Азыркы абалыбызды табыш үчүн менин туулган күнүм, айым, жылым мага жардамга келет. Менин жеке жылым жардамга келет. Азыр мен тоону томкоргон иш жасаган жатам десем, бул менин жеке биринчи жылым болуп жатат. Бирок мен эмнеден баштаарымды же эмне кыларымды билбейм. Андыктан консультация алганда жеке жылыңызды билип, календарды берип, ошонун негизинде аттап баштайбыз. Социаль илими ушунчалык терең, чоң, уникалдуу илим. Кай тарапка кирсең дагы бүт бардык жолго эшиктерди ачып бере турган мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы, ошол эле бизнес ачам деп атсаңыз, бул жерде мындай китепче бар. Китептин ичинде эшиги каякта караш керек, терезеси кай жакта туруш керек, кассовый аппараты кайсы жерде туруш керек. Бардыгы берилген. Консультацияда мен бизнес ачкан жатам. Же болбосо мен парикмахерский, услуга, же болбосо образовательный, билим берүүчү бизнес ачкан жатам деп 4кө бөлөсүз да. Дегенде бул жерде бүт түндүк, түштүк, кайсы жакка каратып коем, кайсы жактан эшикти ачам деген толук кандуу турат. Биз мисалы бизнес ачканда өзүм билген жагымдан ачам, же болбосо кайсы жерден помещение алсам ошол жерге барып кыла берем.
Ал жакта мурда ал жерде банкрот болгон. Анын ээси ал жакта магазин жабылып калган. Же болбосо ал офис банкрот болуп жабылган. Аны сиз билбейсиз. Анан бул сиздин энергияңызга туура келбейт. Энергия бул сиздин кубатыңыз. Сиз эгер биз биле турган болсок, могул ченде же болбосо болуп турган нерсенин баары энергия. Мунун баары кубат. Баскан турганыбыз, ичкенибиз, жегенибиз, кыймыл аракет биз табият менен байланышып турабыз да. Тартылуу түртүлүү күчүнө, энергияга ээ. Андыктан эгер сиз муну консультация алып билип алсаңыз, мисалы үй салып жатканда эшикти каякты каратасыз, терезесин кай жакка каратасыз. Бул китепчеде баардыгы берилген, биздин илимде берилген. Ошон үчүн консультация алынат. Ошондой эле бул бир. Ошондой эле мисалы могу плакатын ала турган болсок, кантип өзүмдүн кесипкөйлүгүмдү арттырам, менин кесибим кайсы деген суроо бар болсо, бул жерден киребиз. Карайбыз дагы, эгер сиз менеджмент болсоңуз, же болбосо сиз ментор болсоңуз, эгер сиз тренер болсоңуз, эгер сиз насаатчы болсоңуз, эмне жасашыңыз керек, кайсы жактан башташыңыз керек. Бул дагы туура так берилген. Бул жашоодо издегенибиз ушул жерлерде баардыгы. Эми максат коюу дедик, стратегия коюу дедик. Баардыгы мындай. Напси бул менин каалоом. Мен ичким келет, мен жегим келет, мен жасагым келет, мен байгым болгум келет. Бул менин напсим. Бул жөн эле напси, ал каалоом. Я хочу. Мага жагат, жакпайт, мен бүгүн муну кааладым, муну мындай кылдым. Мисалы, кыскача эле ала турган болсок, диета кармайбыз деп айтып коебуз. Же болбосо эртең бир жаңы ишти баштаган жатабыз деп коебуз, бирок баштай албайбыз. Себеп, менин койгон максатым анык эмес. Ал менин каалоом гана болчу. Ал каалоомду гана ишке ашырып атам. Мисалы, могул жерде бир конфет турат деп коелу. Муну мен азыр жебешим керек. Анткени түнкү саат 12. Менин максатым, мен ППга өткөм. Туура тамактанууга өттүм эле. Бирок менин напсим муну жесе рахат алган жатат. Рахатка алданып калабыз. Рахаттануу бул убактылуу гана нерсе. Сенин максатың мындан да бийик болуш керек. Сенин ден соолугуңа караган үчүн сен буну жебейсиң түнкү 12-де конфетти. Бирок менин каалоом жегиси келип жатат. Муну жегенден кийин мен рахат алам. Анткени менин каалоом эле ишке ашты, бирок анын мага зыяны тийип жатат. Ал менин бөйрөгүмө жакпайт. Же болбосо менин өпкөмө жакпайт бул нерсе. Бирок мен каалоомду ишке ашырдым, убактылуу канааттандым. Бирок ал максатка ылайыксыз болчу. Мына, эч качан ушул нерсени аралаштырбаганга аракет кылышыбыз керек. Жашоодо адамдар эмне кылат? Пайда алгысы келет, ыңгайлуу болушун карайт. Ыңгайлуулук бул рахаттанууну берет. Анан үзүр. Көпчүлүк учурда биз үзүрдү унутуп калабыз. Мисалы, мен ошол эле жана түнкү 12-де жеген нерсем ал мага үзүрлүү болмок. Бир жумадан кийин же 2 жумадан кийин мен жасап аткан ишимдин эффектисин, бүткөндөгү фактически иш жүзүндөгү нерсени көрүшүм керек эле. Бирок менин рахаттануум мени бузуп койду. Жашоодо биз ушул нерсени бөлүп карай албайбыз да. Сүтсө илиминде эмне деп атат? Аң сезим, түпкү сезимди бөлүштүрүп берип атат. Мисалы, түпкү сезим ал акыл. Ал акыл эле иштеп жатат. Акылдуулук гана болуп жатат да. Акылдуулук болгон жерде өсүү жок. Биз акыл эстүү болушубуз керек, аң сезимдүү болушубуз керек. Ушуга жардамга келет да. Кыскача бир аз оюмдун четин түшүндүргүм келди. Максат коюуда же болбосо ийгилик жаратууда бизге эмне керек деген максаттын аныктыгы болуш керек экен. Ийгилик жаратыш үчүн сенин азыркы абалың өтө маанилүү экен. Себеп дегенде, ийгилик жаратыш үчүн эгер менде азыр коркунуч бар болсо, эгер менде азыр күнөөлүү адамдар бар болсо, анда менин максатым ал максатсыз, ал жөн эле каалоом. Эгер мен өзүмдөн баштай турган болсом, анда мен биринчиден менин абалымды түздөп, оюм менен боюмду теңдеш үчүн эң биринчи мага бир эң жөнөкөй 5 элементти теңдешибиз керек. Бул эмне деп атат? Жер, суу, от, аба, ушул нерселерди теңдешибиз керек. Ал теңдей кандай? Бүгүн эң оңой. Бир жактан барып окуп келиштин, үйрөнүштүн кереги жок. Бул витаминдерди, дарыларды ичиштерди, бир жактарга барып айыгып дарыланып келиштердин вообще кереги жок. Бул эң жөнөкөй көнүгүүлөр. Өзүбүзгө адат кылып киргизип алсак болот да. Бул эң кыска жана так. Дем алуу көнүгүүлөрүн киргизсек болот, жөн эле дене көнүгүүлөрүн киргизсек болот. Ошентип 15-20 мүнөттүк жана кардио упражнение деп коет. Ушул нерселерди киргизип алсак дагы бул оңой жана жеңил келет. Эгер мен өзүмдү өзгөрткүм келип атса, ийгиликти жараткым келип жатса, анда көнүгүүлөрдөн баштайбыз. Суу ичүүдөн, көнүгүүдөн, баняга баруудан, басуудан баштайбыз. Эң кыска жолу ушул. Муну бир жака барып сатып алыштын кереги жок.
бирөөгө барып үйрөнүштүн кереги жок. Бул өзүң жасай турган, колуңдан келе турган нерсе. Көпчүлүк учурда мага бакыттын формуласын берип койчу, мага финансовый кодумду берип койчу дейт да. Сен финансовый кодду эсептеп мен бере алам. Азыр так эле эсептеп берем. Бул сенин финансовый кодуң. Эгер сен ушу кодду баштап колдонуп баштасаң, сеники ишиң жүрөт деп. Бул жалган нерсе. Эгер мен могул жеримден даяр болбосом, менин кодум мага иштебейт. Бул код мага иштебейт, финансовый. Мен азыр бакыттын формуласын берем, потому что бул жерде бизге берилген ийгиликтин формуласы. Ар бир инсанга, ар бир жеке инсандыкка өзүнүн ийгиликтин формуласы так берилген. Задача от Творца, жараткандын тапшырмасы берилген. Кандай эмне кылса болот деген. Мону азыр консультациянын учурунда мен берип коюшум мүмкүн, бирок бул сизге иштебейт. Анткени сиз даяр эмессиз. Көпчүлүк учурда мындай болот да. Биз алгыбыз келгенче алып алабыз, бирок иш жүзүндө жашабайбыз. Ал мен билемдик эле калып калат. Дагы бир багажды толтуруп алгандай болуп калат, же дагы бир ишенимди киргизип алып эле мындай ярлыктарды тагып алып отурган болуп калабыз да. Бул дагы туура эмес. Бүгүн биз окуй атабыз, курстарды окуп атабыз, билимдерди алып атабыз, жыйынтыгы жок. Эмне үчүн дегенде, ийгиликтин формуласын алдык, бирок колдоно албайбыз. Анткени мен даяр эмесмин. Мына ушул нерсе болуп жатат. Ийгиликтин туу чокусуна жетүү бул жерде кыска так берилген. Муну да колдонсок болот. Кандай суроо бар? Азыр бул жерде жогоруда номер турат 700 01 01 81. Ошо суроолоруңуздарды бериңиз. Өзүңүз жөндөп билгиңиз келип атабы, жеке жылыңыз жөндөп билгиңиз келип атабы, атыңызды билгиңиз келип атабы, учурдан пайдаланыңыз.